أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz tafsir sabaqımız bugünkü sabaq. Болып жатқан сабақтың уландысы. Бұрынғы сабақтарымызда Фатиха сүресінің girişүүсүн кылганбыз. Фатиха сүресінің фазилеттери жөнүндө, Фатиха сүресінің башында келгендиги жөнүндө айтып өткөнбүз. Бүгін biraz balkim qisqacha qaytalab o'tөлү, жаңы келип аткандар, жаңы кошулуп аткандар. Biraz qisqacha qaytalayбыз, анан келген жерибизден улайбыз. Фатиха сүрөсү аты айтып тургандай, бир нерсенин бети ачары болсо башкы бети деген дагы маани берсек болот. Ушундай эле Фатиха сүрөсүнүн бир канча аттары аябай көп. Ошол аттардын бирөөсү Уммул Китаб деген аты бар. Китептин энеси деген. Эмне үчүн Уммул Китаб деп аталган экени Курандын ичиндеги бүтүндөй маанилерин өзүнүн Фатиха сүрөсүндө камтып алгандыгы үчүн. Бардык маанилерди Курандын ичиндеги Фатиха сүрөсүнөн табууга болот. Деген эле Куран эмне жөнүндө сүйлөйт? Деп бирөө силерге суроо берсе, канча жооп беребиз? Куран эмне жөнүндө сүйлөйт? Эң биринчи Аллах Тааланы таануу. Аллах Тааланы таануу. Тааныган ошол жаратуучубузга анан ибадат кылуу, анан Аллах Тааланын туура жолунда жүрүү. Жакшылык менен жамандыкты, кара менен акты, туура жол менен туура эмес жолдун айырмалап, ошолорду жүргөндөрдөн, туура жолдо жүргөндөрдү үлгү тутуп, туура эмес жолдо жүргөндөрдөн алыс болуп жүрүү негизги Курандын жалпы темасы, эң негизги темалар. Ал эми Фатиха сүрөсүн ала турган болсок, биринчи аятында эле Алхамдулиллахи Роббил Аламин деп башталган кезинде эле Аллах Таала өзүн таанытуусу. Ар-Рахманир Рахим, Роббил Аламин Аллах Тааланын сыфаты, аламдардын Роббиси деген. Ар-Рахман, Ар-Рахим Аллах Таала кайымдуу жана мээримдүү деп айтуусу. Малик Яумиддин деп кыямат күнүнүн падышасы деп өзүн тааныштыруусу. Ушул аяттар аркылуу Аллах Тааланын барлыгын бирлигин билүү болчу. Бул жөнүндө да токтолгонбуз. Аллах Тааланын барлыгын, жалгыздыгын, жаратуучу экендигин, жана бир канча сыфаттардын ээси экендигин билгенден кийин, андан башка ибадат кылууга, андан башка мактоого эч ким жок болгондон кийин, ага гана сыйынып, андан гана жардам сурайт маселеси. Бул ибадат маселеси. Андан кийин үчүнчү маселе болсо, туура жол менен туура эмес жол. Сиротал лазина ан'амта алейхим. Аллах Таала ниъмат турулаган жолдор булар кимдер? Пайгамбарлар, сыддыктар, шухада, шейиттер, анан салихиндер. Ал эми гайрил мағлуби Аллах Тааланын каарына алгандар, Аллах Тааланын налатына алгандар, адашкандар булар туура эмес жолдо жүргөндөр. Мисал ретинде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мағлуби дегендерди булар яһудтар деп, ал эми долли булар христиандар деп айтат. Бул албетте бул хадистин маанисин айтып өткөнбүз. Иншалла дагы бир аз токтолобуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Куран ичиндеги бир топто айта турган болсо, кээде мисал ретинде айтат. Мисалы гайрил мағлуби деп эгерде ошол хадистин өзүн гана токтолуп калсак, мағлуби анда адашкандар эки эле топ болуп калгандар, бутпарастар жана башканын бардыгы булар туура жолдо деген болуп калат. Андыктан булар мисал ретинде акыйкатты көрүп туруп баштаткандын бардыгы мағлуби болот. Аллахтын каарына алгандар. Ал эми өзүн туура жолдо жүрөм деп туруп адашып жүргөндөр булар деп мисал ушулар кимдер катарында христиандарды айтат. Уммул Китаб китептин энеси, Курандын энеси болсо Уммул Куран деп. Курандын кайсыл жерин ачып окубагыла Аллах Тааланын таанытуу, жалгыздыгын, бирлигин, сыфаттары жөнүндө. Кайсы жерин окубагыла Аллах Таала кантип ибадат кылыш керек экендиги. Кайсыл жерде окубагыла адеп ахлак, туура жол менен туура эмес жол, жакшылык менен жамандыктын айырмалаган жолун үйрөтөт. Мына ошол бардык аяттардын түпкү маңызы Фатиха сүрөсүнүн ичинде камтылган. Фатиха ошол себептен
Мисалы, кайсы бир китеп баштаарда деле, кайсы китеп болбосун бүгүнкү күндөгү биринчи бет ачарын окуганда китеп ал эмне жөнүндө болор сөз болот. Дал ошол сыяктуу эле бул Фатиха сүрөсү да Курандын бет ачары башкы бети катарында. Андан кийин бул сүрөнүн дагы бир аттары Дуа деген ат берилген. Дуа сүрөсү. Дуа болсо Дуа сүрөсү. Неге бул сүрө башынан аягына чейин дуа болуп эсептелет. Аллах Тааланы мактоо айтып, ага гана сыйынып, андан гана жардам сурай атабыз. Ихдина сиротал мустаким, бизди туура жолго башта деп Аллах Тааладан хидаят сурап атабыз. Хидаяттын дагы маанилери токтолгонбуз. Бир мааниси ошол кайсы ишим болбосун Аллахтан хидаят сурап атабыз. Ошол эле учурда Аллах Тааладан ошол туура жолунда бекем кыл деген мааниси. Анткени мурунку өйдөнгөн аяттарда Аллах Тааланы таандык, билдик, ага гана сыйындык, андан гана жардам сурадык, түз жолго түштүк. Түз жолго түшкөндөн кийин адамдар ойлору бат эле өзгөрүп турат. Андыктан оюн өзгөрбөстөн ишенимим, туура жолдо жүргөнүм өзгөрүп кетпесин деп Аллах Тааладан ошол жүргөн жолубузда бекемдик суроо. Канча деген адамдар башында жакшы намаз окуп башташат, жазгоо менен бир ай окуйт, бир жыл окуйт, 2 жыл окуйт, 3 жыл окуйт, бара алсыздап кетет. Баягы намаздар калып кетет. Мурда түз жолгон жүргөн болсо, кайра эле башка бир жолдорго азыр кылып кетиши мүмкүн. Андыктан Аллах Тааладан дайыма биз ихдина сиротал мустаким, бизди ошол туура жолунда бекем кылдым деген мааниси бар. Себеби хидаянын бир канча мааниси, дагы бир мааниси ийгилик деген мааниси бар. Буюрса барганда келген токтолобуз. Бул аятка жете элекпиз. Бирок ушул жерден дагы бир нерсе токтола кетчү маселе. Аллах Таала Куранда ар бир сүрөнү кокустан эле түшүргөн эмес, же ар бир аятты жөн эле бул аяттан кийин бул аят келип, бул аяттан кийин бул аят келиш керек деп жөн эле келген эмес. Ар бир аяттын өзүнүн орду бар. Ар бир сүрөнүн өзүнүн орду бар. Фатиха сүрөсү биринчи башталса, андан кийин Бакара, андан кийин Али Имран, андан кийин Ниса, Маида деп реттелип кетүүсү дагы бул аркасында көптөгөн хикмат, максаттар бар. Түшүрүлүү жагынан ар түрлүү болгон. Эң биринчи кайсы сүрө түшүрүлгөн? Алак сүрөсү түшүрүлгөн. Икра бисми раббикаллази халак. Жараткан Раббиң аты менен оку деп. Эң аяттагы Бакара сүрөсүнүн Бакара сүрөсүндөгү бир аят. Ваттaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun деген аяты. Куран 23 жылда ар түшүрүлүү жагынан ар себептерге же себепсиз кечинде түндө бир кырдаалга жагдайларга жарга түшкөн болсо, бирок тартиптелүүсү жагынан дагы бул Аллах Тааладан Лаухил Махфузда кандай сакталган болсо, ошондой азыркы биздин курган Куран дал ошондой. Болгону асманга түшүрүлгөндөн кийин бир абалдарга жараша түшүрүлүп турган. Эми ошол эң биринчи Фатиха сүрөсүнүн биринчи келүүсү эмне үчүн? Биринчи киришүү катары дедик. Андан кийин дуа маанисинде дедик. Дуа маанисинде биз Аллах Тааладан эмне сурап атабыз? Хидаят сурап атабыз го. Ихдина сиротал мустаким. Бизди туура жолго баштаган, туура жол көргөзгүн деп Аллах Тааладан сурадык. Аллах Таала дароо жооп кылып бизге заликал китабу ла райба фи. Сен менден туура жол сурадың. Сен сураган жол заликал китап деп Бакара сүрөсүнүн башында мына бул китепте. Ла райба фи худал лил муттакин, анда эч кандай шек күмөн жок. Муттакин таквалар үчүн туура жол деп. Бизге дароо дуабызга жооп кылып бизге Бакара сүрөсүн берди. Бакара сүрөсүн иншаллах буга келгенде токтолобуз. Аябай узун сүрө, Куранда эң узун сүрө, бирок эмне үчүн Бакара сүрөсүнүн дагы биринчи катары келип калышы? Эмне үчүн кыска сүрөдөн башталып, анан узарып кеткен эмес? Эмнеге Бакара сүрөсү? Эмне үчүн Бакара сүрөсү деп аталган? Эмне себептен башталгандыгын мурунку сабактарда айтып өткөнбүз. Иншаллах дагы буга келгенде кененирээк токтолобуз буюрса. Демек, Уммул китаб, Уммул Кур'ан, китептин энеси деген. Энеси деген бир мааниси бар. Негизи деген мааниси, бүтүндөй асасул Кур'ан деп таратылат. Асас деп дагы аты бар Фатиха сүрөсүнүн. Негиз деген маани. Ибн Аббастан риваят бар: "Ида иштакайта фалайка бил асас" деп, эгерде ооруп кала турган болсоң, сырколуп кала турган болсоң, анда Фатиха сүрөсүн оку деген. Эмне үчүн Уммул китаб деген мааниси? Анткени эне деген мааниси эмне? Эне деген. Кичинекей баласы ыйласа эмне болот? Дароо энесине кайрылып чуркайт. Дал ошол сыяктуу Куран ичиндеги бүтүндөй маанилерин Фатиха сүрөсүнөн таба алабыз. Андыктан Фатиха сүрөсүн биз бир сыйра эмес, балким бир канча сабактарда өтө терең эмес, бирок колдон келишинче
түшүндүрүп кыскартып бергенге аракет кылабыз дегенбиз. Анан баштаганбыз. Биринчи аятында Алхамдулиллахи Rabbil Alamin кыскача айтып кетейин бүгүн. Аламдардын Роббиси Аллах Таалага хамд болсун деп айткан мааниси. Бул жерде Алхамдулиллахи деген сөздүн ичинде азыр айтып өттүм жогоруда Курандагы ар бир тамгасы, урматтуу жамаат, жөн жерден эмес, кокустан эмес. Ар бир тамгасынын аркасында миңдеген балким маанилер бар. Тустури деген алым айтат, Курандын ичинде бир тамгасынан миң маани тапсаң да Курандын эч кандай төөнү жете алган жоксуң. Алдын маанисинде бир канча маанилер камтылат дегенбиз. Араб тилинде ал же ош тилинде жанагындай артикль, бир нерсени белгилүү кылуу үчүн мааниси бар. Ошол учурда алдын кул деген мааниси бар, бардык деген мааниси бар. Бул эмнени билдирет? Хамд, бардык мактоо Аллага гана таандык деген сөз. Лиллахи лам жерде таандык мааниси бар, татыктуу деген мааниси бар, ламдын. Ли деп биз окуйбуз, алхамду ли деген сөздүн ичинде ламдын. Аллах Таала хамдка бир гана Алла татыктуу деген мааниси бар. Ламдын ичинде Алла бүтүндөй мактоо Аллага гана таандык, башка эч кимге таандык эмес деген мааниси бар. Анан ламдын дагы бир мааниси тамлик, ээ болуу. Бүтүндөй мактоонун, хамдын ээси Алла гана деген. Булар бири-бирине маани карама-каршылык келбейт, кайра бири-бирин толуктайт. Маанилери. Бул сөздөн бир канча маани айтканбыз. Алхамду менен шүгүр маанисинде, алхамду менен мадх маанисинде айырмалар койгонбуз, бирок буга токтолбойбуз. Кыскача эле хамдын ичинде, урматтуу жамаат, караңыздар, бардык мактоо кимге гана таандык экен? Аллага гана таандык. Эми хамдын ичинде баягы араб тилинде бардык тилдин өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Ошол эле учурда араб тилинин хамд сөзү бул уңгусу болуп эсептелет. Мисалы хамида мактады десе, ахмаду мен мактайм, нахмаду биз мактайбыз, ху яхмаду деп я менен келсе, ал мактады, анта тахмаду сен мактайсың деп айтылбастан, мисалы ияка набуду деген сөз. Биз сага гана сыйынабыз. Эмне үчүн башында мисалы нахмадука деп баштаган жокпуз? Сага гана, сени гана мактайбыз деп мисалы. Сени мактайбыз деп. Уңгулуу сөз менен келип атат. Мактоо деген сөз, хамд деген сөз. Бул араб тилинде бир ошол ысым деп коёт, жумла исмия деп. Же болбосо ысым зататооч дайым болгондукту билдирет. Ал эми кыймыл аракет дайым эмес, үзүлүп токтоп, кайра уланып үзүлүп токтогонго билдирет. Мисалы ана акырау же болсо ана окуп жатам же ашробу десем, ичип жатам десем, кетчиге иче бергенди билдирет. Ичип жатам, бирок токтоп кайра ичүүнү билдирет. Ал эми ошол хамд деген сөз бардык мактоо эзелтеден түбөлүк Аллага гана таандык дегенди билдирет. Хамд менен келиши. Куранда бир маселе айтканбыз, дагы бүгүн кайталап өтөйүн. Аллах Таала аяттарында эмне маанини максат кылды, жана ошол маанини кантип айтты деген сөз. Эмне үчүн аш-шукру лиллах деп баштаган жок, Аллах Таала шүгүр деп баштаган жок. Алхамду менен баштаган. Анткени хамдын өзүнүн өтө терең, мадахты да билдирген, шүгүрдү дагы билдирген терең маанилери бар дегенбиз. Демек, алхамду дегенде кыскача эмне болду, урматтуу жамаат? Эзелтеден түбөлүк бүтүндөй мактоо Аллага гана таандык деген сөз, башка эч кимге таандык эмес. Биз мактайбызбы? Же эгерде нахмаду десек биз мактайбыз, ахмаду десе мен мактайм, мен буга чейин мактаган эмесмин, балким бул дүйнөдө жок эле, бул дүйнөнү өтүп кетем. Анда мактоо кыска эле болуп калат. Бирок хамд адамдар мактайды, мактабайбы, Аллах Таала мактоого эзелтеден түбөлүк татыктуу деген маани. Андан кийин алхамдулиллах деп, демек эзелтеден түбөлүк бардык мактоо Аллага гана таандык. Дагы бир мааниси урматтуу жамаат. Ким мактады? Айтылган жок, билесиздерби? Ким мактады? Айтылган жок. Демек, мактоонун кайсы түрү айтылган жок. Ушул сөздүн ичинде, алхамду деген сөздүн ичинде, демек, ким бул мактады, ал мактады, мен мактадым, алар, биз деп эч ким айтылган жок. Мактоо Аллага гана таандык деп айтылган сөздүн ичинде менин мактоом болсун, сиздин мактооңуз болсун, бизге чейинкилердин, деги эле адам затынын, болобу, инсандардын, жиндердин, периштелердин кимдин мактоосу болбосун, мактоонун кандай түрү болбосун, бардыгы Аллага таандык деген мааниси. Ошол хамд деген сөздүн ичинде. Андан кийин лафзул жалала
Alhamdulillah деген сөздің мәнісі. Бұға дағы аябай тоқталғанбыз, бірақ бүгін тоқталбай қалу. Аллах Таала неге Алхамду лир-Рахман деп баштаған жоқ. Жоқса Алхамду ли-Роббил аламин деп баштаған жоқ. Неге лафзул жалала деп улуу сөз деп айтылады. Аллах сөзі деп айтылыш негізінде адепке тура емес болып қалады. Адепсіздік. Алла сөзі деп айтылыш, улуу сөз деп айтылады. Лафзул жалала. Екен Алла сөзі деген бұл урматсыздық болып қалады. Сондықтан лафзул жалала, лафз деген сөз араб тілінде сөз деген сөз, жалала деген улуу сөз деп қойса қысқаша. Аллах лафзул жалалада бүтіндей Аллах Тааланың сыфаттарын бардығын қамтып алған маңызы бар деген елек. Сүйүүнүн ең жеткен чеги маңызы бар деген елек. Ибадатқа, сыйынуға, жардам суроого бир гана татыктуулук маңызы бар деген елек. Жана башка, анан Аллах Тааланың бул өзүнүн аты. Эң биринчи адам бирөө менен таанышкан кезде эмне деп айтат? Мен паланчамын деп айтат. Мен касапчымын деп айтат. Мен таксистмин деп айтат. Же мен башкамын деп айтат. Эмне дейт дайым биринчи очередь? Биринчи кезекте атын айтып тааныштырат. Эгерде бирөө келип туруп, мен дыйканмын десең, суроо берип башы мүмкүн да, жаш элесиңби деп. Аллах Таала эң биринчи өзүн лиллах, Аллах деп өзүн тааныштыруусу. Андан кийин Роббил аламин. Роббил аламин. Робтун бир канча маанилери токтолгонбуз. Малик, ээси деген мааниси. Ошондой эле мудаббир жамиил аламин, бардык аламдын иштерин иреттөөчү, түздөөчү деген мааниси бар эле. Ошондой эле жаратуучу мааниси бар эле. Андан кийин муслих деген дагы мааниси бар эле. Оңдоп түздөөчү, камкорлук алуучу. Аллах Таала бүтүндөй махлукаттардын ээси, жаратуучу, рызкы берүүчү. Анан бул Роб деген сөз негизи тарбия деген сөздөн келип чыккан, түпкү мааниси тарбиялоочу. Тарбия деген сөз бир нерсени акырында отуруп, эң жогорку деңгээлине жеткирген деген сөз араб тилинде тарбия деп айтат. Мисалы кичинекей баланы тарбиялап, өстүрүп, чоңойтуп, окутуп, чокутуп, анан үйлөндүрүп, бир жолго салып койгондо ошону тарбия деп айтылат. Же гүлдү өстүргөндө акырындан же бир мөмө жемиш, талачылык эмне өстүрбөйлү, ошонун бардыгын акырындан бул эрежеге жеткирип, ышырып, анан жоопканды тарбия деп айтылат. Аллах Таала бүтүндөй аламдын тарбиячысы, бүтүндөй аламдын жаратуучу, бүтүндөй аламга рызкы берүүчү. Ээси болгондон таштап дагы койбойт. Бул маселеде айтып өткөнбүз, эгерде бир нерсеге ээ болсок, бүгүнкү күндө көптөгөн нерсеге ээбиз, балким бирок камкорлук кылбайбыз да. Үйдөгү огородторго ээбиз, машинеге ээбиз, олтура нерсеге ээбиз, бирок аны үйдө огороддор чөп басып жатат, мисалы, камкорлук кылбайбыз, жана башка. Аллах Таала ээси камкорлук да кылуучу, оңдоп түздөөчү, тарбиялоочу мааниси бар. Андан кийин Алхамдулиллахи Роббил аламин, аламин деген мааниси. Аламин, алам деген сөз. Бир канча маани токтогонбуз, алам деп негизинде Алладан башка нерсенин бардыгын алам деп айтылат. Алам деген бүгүнкү күндө окумуштуулар жанагындай молекул ДНКлар ичиндеги атомдордун өзүнчө бир алам экенин издеп чыгып. Канча деген аламды, бардык бүтүндөй аламдын ээси Алла деген сөз. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Демек, бүтүндөй аламдын Роббиси Аллага хамд болсун дейт, бардык хамд. Караңыздар, мынча Аллах Тааланын жалгыздыгын, бирлигин кантип таптык? Айтып өткөнбүз, бир аз кайталап коелу, кайталаады береке бар иншалла. Аллах Тааланын жалгыздыгын барлыгын биринчи кантип таптык? Ушул аяттын ичинде. Бүтүндөй махлукаттардын ээси Аллах Таала мен деп айтып жатат. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Кантип табабыз? Логика аркылуу табабыз. Имам Матуриди Аллах Тааланын табуу бул акыл менен болот дейт. Ал эми шарият ибадат кылуу бул накыл менен. Накыл деген максат ошол Куран сүннөт менен. Имам Матуриди деп айтабыз, биздин акыйдабыз Имам Матуриди деп. Бирок Имам Матуриди дегенде Имам Матуриди имам адам катары эмес, балким Имам Матуриди бизге туура жолду көргөзүп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям менен келе аткан сахабалар карманган түз жолду бизге реттеп түздөтүп
бир жолго салып эрежелеп койгондугу үчүн ээрчебиз болчу. Ошол имам Матуридиде Аллах Тааланы табуу акыл менен. Шарият болсо, ал эми ибадат кылуу, жүрүм турум бул шарият менен деп. Акыл менен табууда бул жерде кандай маселе бар? Бардык нерсенин бул кыскача далили, бардык нерсенин неси бар. Өткөндө мисал кылганбыз, мына могу телефон же бул стакан дейбизби? Стаканды караганда эле адамдын акылына эмне келет? Муну жараткан, муну өлөп чыккан, жасаган бирөө келет. Демек ал келе турган болсо, ал эмне болот? Ал муну чыгыш үчүн ал тирүү болуш керек болчу. Бар болуш керек болчу биринчиден. Тирүү болуш керек болчу. Анда дагы эмне бар болуш керек эле? Анда каалоо болуш керек эле. Мындай жасайм деген. Дал ак кылам, тоголок кылам, ичинде мынча миллиграмм бузактарын, узорлорун авальный кылам же башка нерсе кылам деп, ошонун баардыгын араб тилинде каалоо деп айтат, ирада деп айтат. 4 чуштук эмес, балким узунураак кылып, ар бир деталына чейин каалаганды каалоо болду анда. Анда илим болду. Андан кийин каалоо болуп туруп эле, бар болуп туруп, тирүү болуп туруп, каалоо болуп туруп, илим болуп туруп жасанга, бирок мүмкүнчүлүк болсо болобу? Жасалат беле, жасай беле. Демек анда мүмкүнчүлүк дагы бар. Анан ушул эле стаканда эле жасаган адам барбы? Демек бул алам негизинде бул алам бүтүндөй детальдардан турса, ар бир мисалы бул стакан туруш үчүн эмнелерден турду? Айнек. Же болсо айнек эмнеден жасалат? Кум. Жана башка бир нерселерден чогулуп кетип бир стакан айланган болсо, бул аламдагы ар кандай детальдан чогулуп алам болуп эсептелет. Бул стакан кандай эле бар болгон сыяктуу эле, ушундай түстө, ушундай өңдө, формулада жасалган сыяктуу эле, бул аламдын дагы азыркы биз көрүп тургандай болуусу, бул Алланын бар экендиги, тирүү экендиги, кудуреттүү ээси экендиги, каалоосу бар экендиги, алим экендигин билдирет. Андан кийин бирлигин кыскача ушул стакан аркылуу эле бирлигин кантип далилдейбиз? Эгерде экөө боло турган болсо, экөө биз үчөөнү албалы, экөө ала турган болсо, экөө кел ушул стаканды жасайбыз деп келиши мүмкүн, же келишпеши мүмкүн. Туурабы? Логикалык далил болмокчу. Мынакей. Мен азыр сиз атыңыз ким? Муслим шейх экөөбүз стаканды жасайлы деп, стакан чыгаралы деп баштасак, экөөбүз келишебиз же келишпейбиз. Эгер келишпей калсак, анда стакан чыкпайт. Келишпей калып туруп, мен өзүм жасайм деп ким жасаса, демек ал күчтүүрөөк, тиги алсызыраак болуп калат. Аллах Таала алсыздык сыпат Аллах Таала ылайыктуу эмес. Аллах Таала кудурет ээси. Эч нерсеге муктаж эмес. Бул биринчи. Эгерде келишпей калсак, келише турган болсокчу, макул. Анда мен бул жагын жасайын, сен тигил жагын жаса деп турган болсо, анда берки жагын жасагандыгы макул деп келишкендиги алсыздык калып барат. Айла жок барып, аргасыз калып барат. Күчтүү эч качан бир нерсе менен келишпейт. Өзү кылган жакшы, өзү кылат. Демек, ушул кичинекей эле бир мисалдан Алланын барлыгы бирлиги далил болмокчу. Демек, аламдын жаратуучусу, аламдын ээси, аламдын оңдоп, түзөп, камкор кылуучусу, рызкы берүүчү, тарбиялоосу Роб деп айтылат. Мына ошол лафзул жалаланы биринчи сыпаттап Роббил аламин деп баштайт. Экинчи аяты. Биз негизги ушул аятка келип токтогонбуз. Рахман, Рахим жөнүндө дагы көп токтолгонбуз, эсиңиздерде болсо. Бүгүн дагы бир аз токтолобуз буюрса. Рахман, Рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде дагы Бисмиллахир-рахман-ар-рахим деген сөз кайталанды. Альхамдулиллахи роббил аламинден кийин дагы эмне болду? Ар-рахман, ар-рахим dedi. Эки жолу кайталанды. Эми Фатиха сүрөсүндө бисмилла аятпы, аят эмеспи дегенде эки кайчылаш пикирлер бар дегенбиз. Негизи экөө тең туура. Биздин Ханафи мазхабыбызда бисмилла аят болуп эсептелет. Кээ бир муфассирлер, кээ бир аят деп эсептешпейт. Мунун далилдерин айтканбыз. Бир ушул жагынан алалы. Мисалы, азыр Кур'анда ачсаңыздар, биринчи бисмилла бар, анан альхамду, анан ар-рахманир-рахим.
Биринчиден, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Biz Allah Taala'nın atı менен баштап атабыз. Allah Taala'nın atı менен баштап ар бир ишибизде Аллахтын берекеси болуусун талап кылып атабыз. Ар бир ишибиз Allah Taala'дан жардам сурап баштап атабыз. Эмне үчүн? Анткени Ал-Рахман Ар-Рахим. Бул жердеги баягы суроо эки жолу кайталанып калбадыбы деген маселе. Куранда эч бир сөз же эч бир аят кайталануу деген түшүнүк жок. Аяттар окшош болсо дагы, бирок ар бирөөнүн өзүнүн орду бар, максаты бар. Ар бир аяттар бекерден эмес, кокустан эмес, эки жолу кайталануу деп айтылбайт, мүмкүн эмес. Ар бирөөнүн максаты бар. Эми ушул жерде бир кыскача маселе. Биринчи аятта Бисмиллахир-рахманир-рахим деп башталгандыгы, бисмиллахтын өзүнө токтолуп калабыз, эсиңизде болмок жамаат. Эсиңизде бар. Биз эмне үчүн ар бир ишибизди Аллахтын аты менен баштап атабыз? Ар бир ишти Аллахтын жардам сурап атабыз. Анткени Ал-Рахман Ар-Рахим. Рахман Рахим анча токтолуп алды бираздан кийин. Бул жерде эмнеге баштап атат? Эмнеге Рахман Рахим деп кайра баштап атат? Эмнеге Аллах Тааланы мактадык? Аллах Тааланы гана биз даңктадык дейбизби? Алкыштап десек болот экен, кыргыз тилинде мактоо десек, даңктоо десек, сөз туура келеби, туура келбейби? Негизинде кыргыз тилчилерде сураш керек. Мактоо деген мааниде кете берели. Эмне үчүн Аллах Тааланы мактап атабыз? Анткени Ар-Рахманир-Рахим. Ал Райым жана Мейрим. Эки жердеги айырмачылык. Рахман деген сөз, урматтуу жамаат, Рахман, Рахим. Экөө тең бир уңгудан келип чыккан. Рахма деген сөздөн келип чыккан. Рахман дагы, Рахим дагы бир уңгудан келип чыккан. Рахма деген сөздөн келип чыккан. Рахма. Эми экөөнүн айырмачылыктары эмне экен? Ушул жөнүндө бир аз токтолуп коелу. Экөөнүн айырмачылыктары. Аслу рахма сиатун фа'лан тадуллу ala al-imtila. Рахма деген сөзүнүн Рахмандан аз биринчи Рахимге чейинки Рахман деген сөз маанисин токтолуп алалы. Рахман деп араб тилинде бир аз азыр морфология жагынан айтам. Фа'лан деген формуласы бар. Ошо фа'лан, Рахман, фа'лан деген формулага түшө бергендин бардыгы өзгөчө бир мааниге ээ болот. Өзгөчө бир мааниге ээ болот экен. Мисалы, араб тилинде өттө катуу чаңкаганды атшан дейт. Атшан. Араб тилинде атшан. Кайсы формула чыгат? Фа'лан деген өзүнө чыгат. Ошондой эле өтө ачууланган эмне деп айтат? Гадбан деп айтат. Фа'лан деген формулага чыгат. Бул бирок мисалы толуктук болууну билдирет экен. Ошол фа'лан деген вазн өзгөчө бир мааниси. Мисалы гадбан десек, ачуулуу десек, бул жөнөкөй ачуулуу эмес, балким чектен чыгып кеткен ачуулукту билдирет. Аша чапкан. Атшан десек, жөнөкөй суусагандык эмес, балким өлөйүн деп калган, такыр болбой калган суусагандыкты билдирет. Демек, фа'лан вазн эмнени билдирип атат? Чектен. Катуу, өтө катуу. Өзүнүн бир өзгөчөлүк формуласы менен айырмаланат экен жамаат. Кайсы бир сапат, кайсы бир сапат ушул фа'лан деген формулага түшө турган болсо, мисалы ошол сапаттын ээси ошол сапат менен бүтүндөй толгондукту билдирип калат экен. Мисалы мал'ан деп атат араб тилинде. Өтө толуп кеткенди. Шаб'ан дейт. Өтө тойгон. Ашыгы менен тоюп чектен чыгып кеткенди. Дем жетпей калган, бияка чейин тоюп калганда не дейт шаб'ан деп айтылат. Толук түрдө кемчиликсиз ашып ташкан нерсеге фа'лан деген формула берилген экен. Түшүнүп болду? Демек фа'лан вазынына, фа'лан деген формулага түшкөн сөздөр ошол кайсы маани менен келсе, ошонун өтө ашыкча чектен чыккан дегенди билдирет. Өтүшүп кеткен дегенди билдирет. Рахма деген сөз
бир мааниси жакшылык каалоо деген мааниси бар. Ниъмат берүү, ниъмат жакшылык каалоо. Ээсине бир жакшылык каалоо, жакшылык берүү деген мааниси бар. Эми райымдуулук деген мааниси бар. Даражасын көтөрүү деген мааниси бар. Ихсан даражасы бар. Негизинде рахма деген сөздү тилдик жагынан риққатул қалб, жүрөктүн жумшак деген маани беришет. Бирок бул албетте Аллах Таалага туура келбейт. Жүрөк жумшак кандай маани түшүнөбүз? Аллах Тааланын ниъматтарды эселеп сансыз берүүсү деген маани. Жакшылыктарды берүүсү деген маани. Эми урматтуу фа'лан деп базын айтпайт формула. Рахман деген кандай ушул формулага чөп. Фа'лан, рахман, гадбан, шаб'ан, мал'ан, жана атшан деген атшан чаңкагандык, өттү, чектен чыгып кеткен, гадбан чектен чыгып ашып кеткен деген. Рахман Аллах Тааланын мээрими чексиз деген билдирет. Толуп тургандыгын чексиз деген билдирет. Рахман өтө мээримдүү экендиги. Өтө мээримдүү экендиги билдирет. Мээримдүүлүгү, райымдуулугу толгон жана чексиз, чеги жок деген билдирет. Бул мисалы ачуулуу адам ачуулуу болгондо негизинде бул Аллах Тааланын сыфаттары адамдардын сыфаттарына окшоштугу болбойт. Бул маселе токтолобуз. Сөздүктөгү маанилерин токтоло берейин бир гана. Бирөө өтө ачуулуу болсо, анын ачуулуу болуп турганда чектен чыгып кетсе, ашып кетсе, ташып кетсе, ачуулугу сөзсүз түрдө таасири көрүлөт. Ал эми райымдуулугу өтө ашып, ташып кеткен, чексиз болгондун дагы райымдуулугу сөзсүз түрдө башка жакка тарайт деген маани. Таасир этет деген маани. Бул Аллах Тааланын сыпаттарын кемчиликсиздигин көрсөтөт. Кемчиликсиздигин билдирет. Рахман деп айтылган кезде. Рахман Аллах Тааланын райымында теңдеши жок деген билдирет. Аллах Тааланын райымдуулугунда теңдеши жок дегенди билдирет. Бул нерсе бизге эмнени үйрөтөт? Аллах Таалага гана райым кылуу, үмүт кылууга. Бул ушулай сөздү угар менен Аллах Тааланын райымы чексиз, теңдеши жок экенин угар менен, түшүнөр менен үмүт Аллага гана кылуу келип калат. Кайсы кандай абалда болсок, дайым Аллах Таалага гана үмүт кылып, анткени анын райымы чеги жок. Теңдешсиз эч ким тең келе албайт деген маани. Дагы бир мааниси. Кээ бир уламалар айтат, туфиду аля таджаддуд ва такаррур деп. Бул мааниси урматтуу жамаат. Рахман дегенди кээ бирлер касра дегенди билдирет. Маанахул касра. Көп деген, өтө көп райымдуулук деген мааниси бар. Рахман деген вазында түшкөндө. Андан кийин бул рахман жолса фа'лан деген вазн формула ашып ташкан деген бир мааниси дедик. Экинчи мааниси жаңыланып, кайра-кайра кайталанып турган нерсеге билдирет экен. Жаңыланып, кайра-кайра кайталанып турган нерсеге дагы билдирет. Мисалы, гадбан ачууланганда ал өмүр бою ачуулуу эмес. Азыр балким айып ачууланып чектен чыгып атса, бирок бир аздан кийин токтойт. Рахман дагы сөздүктөгү маанисин айтып атабыз. Бир нерсенин жаңыланып, кайра-кайра кайталанып турушуна далалат кылат экен. Ошону маани билдирет. Рахим сөзүнөн айырмаланат. Рахимчи. Рахим дагы бул жакшылык, бирөөгө жакшылык каалоо мааниси бар. Түпкү мааниси дедик. Бирок Рахман менен Рахимдин айырмасы эмне? Бул Рахмандын кайсы вазындан, кайсы формулада, вазын деген араб тилинде формула деп кое берели. Рахим болсо фаил деген формулага түшөт. Фаил, рахим. Мындай сыяктуу формулага түшкөндөр араб тилинде да өтө көп. Араб тилин, Куран негизинде араб тилге түшүрүлгөндүктөн араб тилинин өзгөчөлүгүн терең издеш керек болот. Ар бир сөз
формуласы бар, ар бир формулада кандай маанилер камтылган. Анан ошолго бир сөз түшкөн кезде, демек ошол маанилер да эске алыныш керек деген. Ошондо дагы бир сөздүн терең маанисин түшүнөбүз. Фаил деген формулага чыгып атат. Фаил деген формула болсо, туруктуу, үзүлбөгөн деген маани туюнтат экен. Туруктуу. Мисалы, Жамил дейт. Ар дайым кооздукту Жамил деп айтат. Кооз болгон бир нерсени. Товил дейт, мисалы, узун. Ал дайым узун, кыскарып кетпейт. Дайым узун. Алим дейт. Дайыма илимдүү деген. Демек, фаил вазн эмнени билдирет экен? Туруктуулук, үзүлбөгөндү билдирип атат. Ал эми Аллах Тааланы биз Рахим деп айтканда эмне деп атабыз? Демек, Аллах Тааланын рахматы дайым деген сөз. Бүгүн болуп, эртең болбой калбайт. Дайым, түбөлүктүү деген маани билдирет. Рахим деген. Эми экөөнүн тереңирээк маанисине токтолсок, же болбосо экөөнү бөлүп карай турган кыскача бөлүнүш жагынан ала турган болсок, Рахман эмнени билдирип атат? Чексиздикти, өтө көптүктү, аша чапкандыкты билдирип атат, анан кайталанганды билдирип атат. Улам болуп турганды. Рахим туруктуулукту. Аллах Тааланын райымы эч качан өзгөрбөйт. Дайым бар. Бүгүн болуп, же бир секундтан кийин, же буга чейин, же бир жылдан кийин, же 2 жылдан кийин токтоп калбайт. Дайым болгонду бул билдирип атат. Эми Рахман менен Рахим. Эмне үчүн биринчиси Рахман менен болду, экинчиси Рахим болуп келди? Эмнеге? Мисалы, Бисмиллахир-Рахимир-Рахман деген жок. Тескерисинен. Биз айтканбыз, азыр эле айтып өттүк. Ар бир сөздү эмне үчүн ушул формулада келди, же ушундай мааниде келди, башка синоним окшош сөздөрдөн эмне айырмасы бар, ушул жактарына токтолобуз дегенбиз. Буюрса, ар бир сөз эмес, өзгөчө Фатиха сүрөсүнө токтолобуз, андан кийин берки Бакара киргенде кыскача гана кетебиз. Болбосо Бакара сүрөсүнүн эле ар бир сөзүнө токтоло берсек, бүтпөй калабыз. Чын өмүр жетпейт. Рахман, Рахим деп, Рахман биринчи келип, Рахим экинчи келүүсү. Бул Аллах Тааланын Аллага гана таандык болгон ысым сыфат. Башка эч ким Рахман деп атала албайт. Эч ким Халик деп атала албаган сыяктуу. Халик мен дей албайт эч ким. Өзүнүн атын Халик деп айтпайт. Же Рахман деп айта албайт. Аллага гана таандык болгондуктан биринчи келүүсү. Рахим болсо, башкалар бул ат менен атала берет. Рахим деп. Бул бир мааниси. Ошончун аймалы деп жүрөт экен да. Аймалы. Урматтуу жамаат. Рахман менен Рахимдин ортосунда уламалар бир канча айырмачылыктарды айткан. Уламалардын сөздөрүнө буюрса токтолобуз. Кандай маанилер бар экендигине. Кандай маанилер камтылган? Рахман, Рахимдин чоң алымдардын сөздөрү. Рахман, Рахимдин түшүндүрүп берген айырмачылыктары. Биз сөздүктөгү маанилерин токтолдук, анан кийин уламалардын сөзүн токтолсок, Мужахид айтат, Рахман бул аламга райымдуулук кылуусун Рахман деп айтылат. Ал эми ахирет ээлерине, бейиш ээлерине райымдуулугун Рахим деп айтылат дейт. Яхья ибн Муаз деген алым айтат, бул дүйнөнүн иштерине жеңилдик берип, иштерин оңдогон, жакшылыктарын келүүсү Рахман, ал эми ахиреттеги жыргалчылык, ахиреттеги
рахат бул рахим сыфаты менен дейт. Ошондой эле Бакр ибн Абдулла ал-Музани айтат, дүйнөдөгү ниъматтар бул рахман менен, ал эми ахиреттеги ниъматтар рахим менен болот деп. Харис ибн Асад деген алым айтат, денеге болгон райым жакшылык бул рахман сыфаты менен, ал эми жүрөккө болгон бул рахим сыфаты менен деп. Кээ бир айырмачылыктары. Адамга келген жакшылыктар, ниъматтар бул рахман менен болсо, ошол ниъматтардын сакталып туруусу, дайым болуусу бул рахим сыфаты менен дейт. Эсиңерде рахимде дайым туруктуулук деген мааниси бар эле. Түзүк жагынан маанилери окшош. Адамга келген байлыктардын бардыгы жакшылык, ден соолук, эмне жакшылык болгон болсо, ошонун бардыгы келүүсү рахман сыфаты менен болсо, ал эми ошол байлыктардын сакталып туруусу, дайым болуусу, уланып туруусу рахим сыфаты менен дейт. Абу Бакр ал-Варрак деген алым айтат. Мухаммад ибн ал-Тирмизи тозоктон куткаруу рахман сыфаты менен болсо, бейишке киргизүү рахим сыфаты менен дейт. Мисал Сари бин Мугаллис деген алым сөзү, кыйынчылыктан куткаруусу рахман менен болсо, күнөөлөрдү кечирүүсү рахим менен дейт. Абдуллах бин Жаррах хидаят берүүчү рахман менен болсо, ал эми ибадатка ошол хидаят жолдо, туура жолдо бекем кылуусу рахим сыфаты менен. Ибн Аббас рахман бул момундарга болсун, күнөөкөрлөргө болсун, рахман болсо, ал эми рахим бул момундарга гана дейт. Момундар гана берилүүчү рахматы. Ошол сыяктуу мааниде Хараджа бин Мусхаб айтат, бардык махлуктарга берилген жакшылык бул рахман менен болсо, Аллах Тааланын өзгөчө жакын болгон аулияларына берилүүчү жакшылык, ниъмат, даража бул рахим сыфаты менен. Эми урматтуу жамаат, бир маселе. Аллах Тааланын райымдуулугу, уламалардын сөздөрү, анан сөздүктөгү маанилерин бир аз токтолдук дагы. Бардык эле адамдын акылына келген, көпчүлүк адамдардын оюна келген бир суроо. Бул суроону дагы америкалык математик Джеффри Лэнг деген ушундай суроо берген экен. Аллах Тааланын рахма дегенде бүтүндөй махлукаттарды камтып турган, курчап турган, райымын төгүп турган бул рахма. Кантип бул дүйнөдөгү азыркы согуштар, кайгы капалар, өлүмдөр, оорулар, бүтүндөй кыйынчылыктар болуп жатса, Аллах Тааланын бүтүндөй рахматы бүтүндөй махлукаттарга, бүтүндөй аламга чачылып турат деп айтасыңар дейт. Кантип ойлойсуңар? Деген суроону берет. Чындап, Аллах Тааланын рахматы чексиз болуп атса, кенен болуп атса, бүтүндөй махлукаттарга дагы жетип атса, анан бүгүнкү күндөгү кыйынчылыктардын бардыгы кантип ана Аллахтын рахматы каякта деген суроо берилип келгенде, ушул суроонун негизинде ислам динин кабыл алган экен. Андан кийин Ас-Сыра мин ажли иман, иман үчүн күрөшүү деген китептер жазган, жана башка китептер жазган экен. Ушул суроо, ушул Джеффри Лэнг деген математик америкалык окумуштуунун ислам динине киришине кабыл болгон. Андан кийин кандай маселеге келип токтолгон экен? Ошол айтып өтүп, бул жөнүндө уламалар айтып өткөн, чындыгында бирок токтолуп койсок болот сөзүнө. Аллах Тааланын рахматы ушунчалык чексиз болуп атса, чындап бүгүнкү күндөгү окуялар кандай маселе деген маани. Адамга келип жаткан окуялар эки түрлүү болот. Биринчиси захируху рахма ва батинуху ал-азаб. Сыртынан караганда райымдуулук көрүнгөнү менен ичи болсо бул азап көрүнөт. Мисалы кал валид иза ахмала валадаху хатта яфала ма яшау ва ла юаддибуху. Бир ата баласын каалагандай
жүгөнүн оздугун таштап салган болсо, тарбия кылбаса, эч нерсе кылбай кой берип койгон болсо, натыйжасы эмне болот? Натыйжасы зыян берет. Натыйжасы бул өтө зыян берет. Ушул жөнүндө бүгүн келатып бир жерден сот тармактарынан окуп калдым. Соттолгон адамдын каты деген. Орусча экен. Мен кыргызча айтып берип коеюн. Өлүм жазасына тартылып жаткан адам акыркы сөзүнө бир барак анан калем сурайт экен. Ошондо апасына жазат экен кат. Апасына жазып бүткөндөн кийин сот эменин түрмөнүн башчысына апама берип коебуз деп суранып, катта эмне деген сөз караңыздар. Жазган каты мынтип баштайт экен. Сот тармакта жүрөт, канча чын, канчасы жалган, бирок мааниси чын. Чындап болуш деле мүмкүн бул окуя. Мааниси туура. Апа, окуп берейин. Апа, эгер бул дүйнөдө адилеттүүлүк болгондо, экөөбүз тең өлүм жазасына тартылмакпыз дейт. Адилеттүүлүк болгондо, экөөбүз тең бул дүйнөгө тартылмакпыз дейт. Мен кандай өмүр сүргөн болсом, сен да ошол үчүн күнөөлүүсүң дейт. Кат жазып атат апасына бала. Караңыз, эсиңдеби деп баштайт экен. Мен кичинекей кезимде башка бир баланын велосипедин уурдап үйгө алып келгем. Сен аны жашырып койгонсуң дейт. Эсиңдеби, мен коңшунун капчыгынан акча уурдап алгам, сен мен ошол акча менен соода борборун алып ойнотуп келгенсиң дейт. Эсиңдеби, сен атам менен урушап кетип, ал үйдөн чыгып кеткен, мен үчүн болгон экен. Ал мени туура жолго салгысы келген, уурул кылгыма токто деген. Бирок мен сени угуп, атамды укпай койгом, ошентип үйдө эркек үлгүсү болбой калган. Апа, мен тарбияга муктаж болгон бала элем, мактоого эмес. Бирок мен сени кечирем. Суранычым, ушул катты дүйнөдөгү мүмкүн болушунча көп ата-энелерге жеткиргиле, алар түшүнүшү керек. Балдарды жакшы же жаман кылган нерсе бул тарбия деп. Караңыздар эми, урматтуу жамаат. Бул жерде эгерде эмне маани түшүндүрө алдык? Эгерде баланы атасы биринчиси келген сырты рахма, райымдуулук болгону менен ичи азап болгон нерсе дейт. Экинчисин токтолуп калалы, тескерисинен сырты азап көрүнгөнү менен ичи рахма. Ал валид ата-эне сыяктуу ида хабаса валадаху лил илм, баласын илимге отургузуп койсо, убактысын текке кетирбей, бүгүнкү күндө сотка менен кылбай, убактысын туура пайдаланып, ар бир бошор замат башка иш менен алектендирип тарбиялай турган болсо, ида вака фи йадихи мисал ошондой эле. Вал инсан ида вака фи йадихи марад ла акила. Кичинекей баланы ошондой тарбияланган бала эмне болот ал? Тарбиялануу болуп атат. Ошол убакытта балким ошол бала үчүн бир азап сыяктуу, кыйынчылык сыяктуу, таяк жейт, кичинекей башкалар өздөрүнүн теңдүүлөр сыяктуу ойноп жүрбөйт, эшке чыкпайт, эч жака барбайт. Кечке окуу менен, алек менен, иш менен, бирок ал чоңойгондо эмне болот? Кандай даражага жетет. Ал эми жанагындай азыркы бир адамдын каты сыяктуу болсо, мына ошол абалга келип калат чындыгында. Ошол сыяктуу эле вал инсан иза вака фи йадихи марадул акила, эгерде бир адамдын Алла сактасын, баарыбызды ар кандай оорулардан алыс кылсын Аллахым. Жанагы чирип кете берген бир оору жуккан болсо, колуна, не деген оору? Гангрена деген оору экен, колу чирип кете берген оору колун баштай турган болсо, аны кесип салса эмне болот? Кесип салганда сыртынан азап көрүнгөнү менен ичинде раха, жана райымдуулук бар экен. Сыртынан азап болуп көргөнү менен, себеби ал кесип салбаса эмне болот? Ал өтүшүп кетет, ал өлтүрөт. Демек эмне болду, урматтуу жамаат? Бул дүйнөдөгү болуп жаткан райымдуу жанагындай кандай бир кыйынчылык болбосун, апаттар келбесин, оорулар болбосун, азыркы болуп жаткан кайгылар, бүтүндөй баардыгынын аркасында балким биздин өзүбүздүн кыска акылыбыз менен жанагындай жаш бала сыяктуу оор деп эсептегендер аркасында көптөгөн жакшылыктар, хикматтар бар экендигин биле алабыз. Ал эми жөнөкөй таштап кое турган болсо, анда жанагы сыяктуу болуп калышы толук ыктымал. Андыктан ушул нерсенин жообунан жанагы Джеффри Ленг деген дагы ислам динин кабыл экен да. Буга Куранда да бир канча деген жооптор бар, урматтуу жамаат. Хызыр алейхиссалам менен Муса алейхиссаламдын окуясы.
баарыбызга белгилүү. Кичинекей баланы кемени тешип салуусу, кулап калган дубалды тургузуп коюусу, ошол элди ошол айыл дагы элинен жанагындай тамак аш сураса эчтеке бербей койсо дагы барып туруп сурап тургузуп коюусу аркасында балким биз билбеген олтура деген хикматтар бар эле, жакшылыктар бар эле. Демек, урматтуу жамаат, дагы бир ушул бул дүйнөдөгү жакшылыктар, бул дүйнөдөгү жамандыктар, азаптар, кайгылардын аркасында сырлар бар дедик, Ошондой эле тозоктун дагы жаралуусу рахма. Кандай дейсиздер? Тозоктун жаралуусу дагы бул рахма. Логикага туура келеби? Туура келбейт, Туура келбейт, сыртынан караганда. Азап, адамдын азаптыгы деп. Тозок болбосо эмне болбойт эле? Жакшы сонун айттыңыз, сонун нерсе айттыңыз. Ашынгандар. Тозок болбогондо адам өзүн эркин сезип, бүтүндөй зулумду кылып, адилетсиздик кылып, акыйкатсыздык кылып, кандай талтаңдап кетмек. Эң эркин болуп кетмек. Бүтүндөй жамандыктардан тозуу деген нерсе калбай калмак. Тилекке каршы бүгүн ушундай нерсе болуп жатат. Ошол акыретке ишенбегендиктен, келечекте күтүп турган азапка мындай ишенбегендиктен дейли. Демек, тозоктун жаралуусу адамдарды жамандыктардан тозуп, жакшылыктарга үндөө үчүн бул. Бир мааниси. Ушу менен ушул Рахман ар-Рахим аятын токтолуу эң мисалыбызда Малики яумиддинди баштайбыз. Валхамдулиллахи роббил аламин. Ва саллаллаху аля саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.